кутман кеч, урматтуу мен сүйүктүү каналдын катталуучулары, бизден бүгүнкү түз эфирге кирип жаткан коноктор. Обратный связь берип койсоңуздар, мен сиздерге жакшы угулуп жатамбы? Угулуп жатамбы? Менеджерлер мага байланышка чыгып койгула. Мен угулуп жатамбы? Угулбасам микрофонду өчүрөйүн. Дагы что микрофонум иштебей жатат ошо. Шум болуп жатат дейт. Жакшы эле болуп жатабы? Жаңырган жокпу? Эмичи? Эми кандай болуп жатат? Эми шум жоголдубу? Микрофон эми иштеди. Жакшы, шүгүр. Обратный связь берип коюңуздар, кандай угулду эми? Угулуп жатат, жаңырган жок, Бир аз катуураак. Мен микрофонум бир аз. Эми угулуп жатамбы? Эми кандай угулуп жатат? Биз бүгүн сиздерге жайкы суусундуктарды жасоо боюнча шеф-повар Каныкейдин үйүнө конокко келдик. Азыр сиздерге жайкы суусундуктар боюнча маалыматты кеңинен аласыздар. Ошондуктан даяр туруңуздар, суроолорго даярданыңыздар. Үнүңүз аябай аз. Мен болушунча микрофонду чоңойтконго аракет кылдым. Угулуп жатат кирдим. Бат-баттан жооп берип коюңуздар, кандай угулуп жатат, жакшы угулуп жатса, биз эфирибизди баштайлы. Жаңы келгендер, кош келиңиздер. Биз эфирибизди баштадык анда эмесе. Азыр сиздер менен бүгүнкү конокто шеф-повар Каныкейди тааныштырамын. Азыр сиздерге айтып өткөндөй, биз даярданып, атайын сиздерге түз эфирде. Микрофон жок эле сүйлөсөңүз жакшы болмак дейт. Жаңырып калабы деп атам. Азыр мен микрофонду өчүрүп көрөйүн. Кандай болуп жатат? Айтып коесуздар. Эми кандай болуп жатат? Эми көрүңүздөрчү. Жаңыдан келип жаткандар менен таанышып кетейин. Аты жөнүм Жазгүл Тойчубекова, сатуу менеджери, консультант. Азыркы учурда өзүмдүн автордук курсум, сатуучу бол курсун создавать эткенмин. Азыркы учурда бизде жалаң эксперттер менен курстарын сатуу максатында биз азыр иш алып барып жатабыз. Жок, сонун угулду дейт. Сонун угулду. Дагы кириңиздер, батыраак жооп бериңиздер. Ушул жакшы экен дейт. Азаматсыздар, бүгүн эфирге кирип жаткандар, биринчи жолу киргендер плюс басып коюңуздар, же болбосо 1 деп жазып коюңуздар. Биринчи жолу кирип жаткандар. Бүгүн бир суроо жооп боюнча коктейлдин түрлөрү жасап берет, бирөөнү көрсөтүп берет. Суроолоруңуздар болсо даярданып туруңуздар. Суусундуктар боюнча алдын ала маалымат айтылат, бирок рецепттер азыр берилбейт. Бир дейт.
плюс жаңы киргендер бизде аябай көп экен. Азаматсыздар, анда эмесе эфирибизди баштадык. Конокто Каныкей Эркинбай кызы. Саламатсыздарбы? Урматтуу жазуу телевизиянын катталуучулары, сиздер менен бүгүнкү эфирден көрүшүп турганыма аябай кубанычтамын. Биздин опрос боюнча бүгүн коктейлдерге көп голос бердиңиздер сиздердин араңыздардан. Мен коктейлдин бир түрүн сиздерге көрсөтүү чечтим. Шоколадный коктейль. Кандай сыйлар бар? Нерсе болобу? Жасап көрсөтүп берели биринчи. Үй шартында болгондо азыркы учурда заманыбызды өнүккөн ар бирибиздин үйүбүздө мындай блендер бар деп ойлойм. Эгер мындай жок болсо, мондой менде жасасаңыздар болот. Бирок мен азыр сиздерге чашкага куюп жасап көрсөтүп берейин. Обычный эле сүт, бул молочный шоколадный коктейль. Үйдө ар бирибизде балабыз бар, анан истеген айлантканда, көчөгө чыкканда уже 90% ата-энелер түшүнөт, сатып алып беребиз балдарыбызга коктейлдерди. Ар күнү биз белгилүү бир өлчөмдө молочный продукты жеткиришибиз керек, молоко жеткиришибиз керек. Азыр биздин балдарыбыз өтө капризный болот. Менде да бала бар, сиздерде да бар дегендей. Ошондуктан обычный эле домашний молочный сүттү алдым мен. Сүттү алып, холодильникке салып коесуздар. Аябай муздак болсо, коктейль ушунчалык деңгээлде вкусный болот. Морозилкке салып дагы лед болуп баштагыча тоңдурсаңыздар, андан да сонун болот. Чашкага куям. Тартпай эле мен уже тартып даярдап алгам. Где-то жарым литр сүт, 400 килограмм. Вот эле жөнөкөй. Шоколадный болгондо мен обычный шоколадный смести алдым. Кийин менин баракчама өтсөңүздөр, кандай смес, каяктан алсаңыздар болот, ал жөнүндө да бөлүшүп кетем. Ошо смести эле кошосуздар болду. Сүткө. Мен бул жерде где-то 70 грамм аш кашык менен өлчөгөндө 5 аш кашыктай мындай куйдук. Убай жатат. Угулуп атабы? Катуу деске. Анда кайтарым байланыш берип кетиңиздер. Кандай угулуп атат? Жакшы угулганда мен сүйлөп баштайын. Өзүң акырын сүйлөп жатасың. Анда жакыныраак кылып самап берет экенсиз. Микрофонду тагындык, бирок бул жактан көпчүлүгүңүздөр микрофонду алгыла дегенден алдык, бирок угулуп атат дейт, угулду дейт. Хорошо, анда. Ушул жөнөкөй эле. Эми мен окусам да, тандасай аламбы? Өтүшүңүз керек да, башка буну туруп көрсөтүп бериш үчүн. Жакшы эле дегендер көп болот да. Жакшы эле болуп баштады. Вот кошту эмес, нести кошуп алгандан кийин эле насадкага алып барам блендерде. Мынакей. Стегин буруп туруп эле көрсөтөм экранда. Мынакей. Насадкага кошуп эле крышкасын коюңуз. Сүйбөйт этип аласыздар. Өтө эле жөнөкөй. Шоколадный смесибиз эрип, пенка бергичекти
2-3 мүнөт үзбөй кетесиздер. Мен азыр эртерээк алдым. Анткени мен алдын ала даярдап алган болчумун. Сиздерге батыраак көрсөтүп бериш үчүн. Шоколадный смесь, кандай порошок, кайсынысы балдарга баягы химикатсыз пайдалуу экенин мен сиздерге описание бөлүмүнө жазып кетем, эфирдин түбүнө жазып кетем. Анткени бул жактан уже айтканым угулбай калыптыр. Кеч кирип калгандар бар окшойт. Ооба, шоколадный смесь. Шоколадныйды ушуну эле мына даяр болду. Пияздар. Шкасын жабабыз. Шкасын жабып келебиз. Макет, биздин коктейлибиз даяр болду. Бул шоколадный. Өтө эле жөнөкөй, эң жөнөкөй шоколадный болгондуктан, мен шоколадный анан биздин балдарыбыздын дагы баары шоколадды жакшы көргөндүктөн шоколадныйды көрсөтүп берүүнү туура көрдүм. Эгер кеч кирип калгандар болсо, эфирдин түбүнө описание бөлүмүнө канча грамм эмне коштум, кайсы порошоктон, кайсы смести коштум, сиздерге жазып кетебиз. Ошол жактан карап алсаңыз болот. Түшүнүксүз деп атат. Ушул баракчадан жазгылуу же аккаунтты бөлүшүп кетет, ошол жакка өтүп катталып көрсөңүздөр болот. Түшүнүктүү дейт. Кечигип киргендерге түшүнүксүз болуп жатса керек. Эфирде кайра башынан көрөсүздөр. Эгерде кимге түшүнүксүз болуп жаткан болсо, сүттү бышырып аласызбы дейт. Жок, сүт бышырылбайт. Ошолор суроолорду жөтөрөйлү. Суроолор болсо бериңиздер. Ооба, сүт бышырылбайт. Сүттү наоборот муздатасыз, холодильникке салып. Эгерде бизде деген азыркы учурда айымдарыбызда баягы туура питание кылуу бул актуалдуу болуп атат. Аз жырдагы микрофонду кошуп көрөлүбү? Көрөлүшү. Болбойт. Кайрадан жасап берейинби? Жөн эле Дагы көрсөтө дейт. Түшүндүрүп кетесиңби? Ооба, эфир сакталат. Эфир сакталган эфирди көрө алсаңыздар болот. Ошол жактан аккаунт менен да бөлүшүп кетет. Менин аккаунтума кирип дагы сториске коем. Ошол жактан эмне продукталар кетти көрө алсаңыздар болот. Сонун эле угулуп жатат дейт. Домашний нак сүт болсо, өзүңүздүн үйүңүздөгү болсо, ишеничтүү болсо, болот. Эң сонун болот балдарга, өзүңүздөргө дагы. Биздин коктейль уже даяр. Балдар бияка ичебиз, жатып эле жеп атат эле. Мен атайын жасап ичкени келдим. Караңыздар, эми суроолор боюнча суроолорду бересиздер. Мен Каныкейге дагы суроо даярдап келгенмин. Бардыгыңыздар эле ошо жайкы суусундуктар менен кантип сатып, жасап, туура жасоо сырларын үйрөнгүңүздөр келет. Коктейлдер эмнеге пайдалуу десеңиздер, азыр ошол боюнча дагы түз эфир кылалы. Туп-туура. Муздак сүттү кошту биринчи, анан шоколадный смести кошту, анан блендерден аралаштырды дагы шоколадный коктейль жасап койду. Түшүнүктүү болду, Кечирээк киргендер, эфирди кайра башынан көрүп чыгасыздар. Суроолор барбы? Суроолор боюнча суроолор жазыңыздар. Кимге жайкы суусундуктарды жасап, сатып, акча тапкысы келет? Смести кайдан алабыз дейт Каныкей? Мен аккаунтумдан бөлүшүп кетейин. Бул жактан айтып кетейин. Айтып кетет. Магазиндерден аласыздар, базарлардан аласыздар.
Какао кошсо болобу? Какао да кошсо болот. Шоколадтын өзүнө деле алып эритип жасасаңыздар болот. Түрү көп. Мен болгону бир түрүн көрсөтүп бердим. Бир эле түрүн көрсөттүкпүз. Азыр Бардык түрүн көрсөткөнгө мага уруксат жок. Смести кандай кылабыз дейт? Смести өзүңүздөр даярдасаңыздар да болот. Какао алып, ванилин аласыздар, табитиңиздерге жараша кошсоңуздар болот. Смести көрсөтүп коюш. Сахар кошулбайт. Эгер даяр порошок алсаңыздар, анда сахар кошулбайт. Анткени ал жакта уже баары бар. Бүгүн суроолор боюнча коктейль жасоону көбүрөөңүздөр тандаган экенсиздер. Канкейн баракчасында. Ошондуктан бүгүн коктейль жасоо боюнча болду. Эртеңки эфирде бизде суусундуктарды жасоо боюнча коктейль жасаганыбызда дейт, эме көбүрбөйт дейт да. Биздин үйдөн жасаганда көбүрбөйт. Эмне себептен дейт? Канкей? Ошондуктан баягы бул жакта айтып атасыздар го, какаодон жасасак болобу деп. Өзүнүн смесин алсаңыздар, ошол жакта бүт бар кошулган да. Кай жактан аласыздар, мен стористен бөлүшүп кетейин. Толугураак сүрөттөрү менен, курандары менен. Шоколад, кара шоколад кошсок болобу дейт. Көбүргүчөк үзбөй кетишиңиздер керек. Көбүрөөк кармаш керек. Кээде блендерден да зависит этип калат. Суроолорду беребиз. Суроолорду жазабыз. Канкейдин аккаунту, эртең Канкейдин аккаунтунда өтүлөт сабак. Эртең сиздерге лимонадтын жасоо түрлөрүн көрсөтөбүз жана Максым Шоронун коктейль утуп кетсе чыдап кой. Башка түрүн көрөлү. Башка түрүн. Лимонадтарды көрөлү эртең. Лимонадтар сиздерге кызыкпы? Эфир сакталат. Бүгүн эртең сиздерде 2 күн эфир болот. Рецепттер сөзсүз жөнөтүлөт, WhatsAppка да жөнөтөбүз. Бүгүнкү жасалган коктейлдин рецепти сөзсүз сүрөтү менен канча курам кетет, анын баардыгын сиздерге WhatsApp группаларда, стористе бардык жакта бөлүшөбүз. Катып көрө албадым мен дейт. Эртеңкиге лимонад жасоо, жозо шоро жасоо дейли. Лимонадтын түрлөрүн жасоо, ошону бирөөнү тандайсыздар, ошону көрсөтүп беребиз. Лимон эртеңки түз эфирге азыр тандап коюңуздар, биз ошого даярданалы. Анткени анын продуктысын алыш керек, билесиздер. 10 түрүн биз үйрөтөбүз, 10 түрүн башка курс чыгат жакында, эң арзан скидка менен ошогодон аласыздар. Эртең ачылат ал курс, бүгүн сиздерге жөн эле маалымат берилет, эртең айтылат. Лимонад, чалапка фрукты кошулган суусундук. Райхан чалапты айтып жатат окшойсуздар. Лимонад, 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 лимонад. Да. Токтотобуз, аз 5 дегенде токтотобуз. Кеттик. Лимонад аябай көп сурап атасыздар. Лимонад, лимонад. Шоро, шоро. 1, 2, 3, 4, 5. Лимонад жасайлычы дейт. Анда азаматсыздар, эртең лимонадтын бир түрүн гана көрсөтөбүз. Бир эле түрүн. Рецепти менен кошо берилет. Ал эми жакында бизде 10-11 июлда ушул 10 түрдү жасоо боюнча курс тарталат. Бул курста сиздер лимонадтын бардык түрүн, райкан чалап, шоронун түрлөрүн,
Коктейлдин түрлөрүн, бир нече түрүн, бир эле түр эмес, бир нече түрлөрүн үйрөнөсүздөр. Суусундуктардын баардык түрүн үйрөнгөнгө аракет кылдырабыз, бирок суусундуктун баардыгы аябай өтө көп суусундук лимонаддар. Ошондуктан ар бир 10 түрүнүн лимонаддын 10 түрү, чалаптын түрлөрү, жарманын түрлөрү, коктейлдин түрлөрү боюнча түз эфир эртең айтылат. Каныкейдин аккаунту улам белгиленип атат, стористи карайсыздар. Каныкей. Ал курстун баасы эртең айтылат, эртең. Бүгүн сиздерге айтпайбыз, себеби эртең эң аз скидка менен коебуз. Бул жайкы скидка. Андан кийин бунун баасы кымбаттайт, курстун баасы. Суроолорду беребиз Каныкейге. Кантип суусундуктардан пайда көрсөк болот? Ошол боюнча кызыкпы сиздерге? Суусундуктарды жасап биз акча таба алабыз да. Аракет кылабыз скидка менен, болушунча скидка менен койгонго аракет кылабыз. Суроолорду беребиз, суроолорду Каныкейге суроолорду даярдап туруңуздар деп. Мен WhatsApp группада айттым эле, бүгүн болушунча суроолорду бересиздер деп. Азыр ооба кызык дейт. Эфир сөзсүз сакталат. Жазыңыздар. Ооба, албетте. Видео уроктордун баардыгы сакталат, түз эфирлердин баардыгы сакталат. Сиз бир сатып аласыз да вечно колдоносуз. Кокустан Telegram же болбосо YouTube бир нерсе болуп эле бузулуп калбаса, калган баардык эфирлер сакталат. Видео сабактар, рецепттер баардыгы сакталат. Азыр бизде суроо болот, кантип пайда таба алабыз деп. Эфирлер сакталабы дейт, сакталат. Буюрса суусундук жасап акча тапса болобу? Ала, болот, сөзсүз болот. Азыркы учурда эң эле биринчиси калоо, акча табуу үчүн. Анан сатууну үйрөтүш керек, үйрөнүш керек. Суусундуктун кайсы түрлөрү азыркы учурда актуалдуу? Суусундуктун азыркы учурда холодный түрлөрү актуалдуу, жайкысын. Кышкысын албетте ысык түрлөрү дегендей. Кайтарым байланыш бар, ооба. Канча убакыт кайтарым байланыш болот? Кайтарым байланыш 1 ай болот. Мастер-класста кайтарым байланыш 1 ай бою болот. Бирок доступ навсегда берилет. Смузилер бар. Смузинин түрлөрү, коктейлдин түрлөрү, улуттук суусундуктардан Максим Шоро менен Райкан Чалак бар. Ошондой эле эгерде кимде бул курсту эгер ошол эртең катталып калсаңыздар, сонун акция коюп атабыз. Катталгандарга 10 түрдүү салатты как бонус катары беребиз. Кандай шедр. Ал кайсы салаттар болушу мүмкүн? Салат охотник, салат пай, муски капрес деген салат болушу мүмкүн. Цезарь салат. Азыркы учурда бардыгы ресторандагыдай коноктоскондо кооздоп жасала турган салаттар. Аны биз сюрприз кылып эртең айталы деп атабыз. Аныкей алдын ала айтып салды. Сатууду билбесеңер ушундай банкрот болот турган. Эртең курска катталгандарга эми болбой калды. Ачыгын секретибизди айтып коелу эми. Салаттын 10 түрү деп атат. 10 түрү. 10 түрү рецепттери менен видео уроктор. Куда тоскондо, конок тоскондо керектелүүчү салаттын бардык 10 түрүн үйрөнүп алып,
конокто аябай мыкты тососуздар да. Бул салаттар өткөнкү айларда запуск коюлган, алып окулган айымдар болсо керек биздин арабызда. Буйруса дагы жакында түз эфирде бул нерселер айтылат. Анда эмесе суроолор жок болсо биз эфирибизде жыйынтыктай берели. Эртеңки эфирде Каныкейдин аккаунтун белгилеп коем, ошол жактан маалымат аласыздар. Анда эфирибизде жыйынтыктайлы. 30 мүнөт эле эфир болот. Эртең да 30 мүнөт, ошон үчүн эртерээк киргенге аракет кылыңыздар. Лайт салып турбайбы? Үйрөнөсүң да.